Siz 50 жаштасызбы, же 35 жаштабы, 25 жаштабы? Қанша жашта болсоңуз дагы бул сиз үчүн аябагандай керек маалымат. Ассаламу алейкум, арбаңыздар урматтуу кыргыз халкым. Мен азыр Международный центр обучения ультрахолод офисинин жанындамын. Россия жергесинде 360 учениги бар, азыр окутуп жаткан учебный центр эми туугандар Ордолуу Ош жергесинде. Сиз бул жакта өзүңүз окуп, үйрөнүп, сертификатка ээ болуп, аны менен чогуу сразу эле иштеп, акча иштеп баштасаңыз болот. Урматтуу туугандар, бул жакта биз бытовой техника оңдоону толук кандуу үйрөтөбүз. От и до. Плюс сиз бул жактан окуган болсоңуз, биз сизге мондай бесплатный форма, ошондой эле инструменттерли чамадан дагы белекке беребиз. Демек, баарысын биз жеринен көрсөтүп, өздөрүнөн сурап, фактешти айтып берейин, андан мен менен болуңуздар туугандар. Кеттик. Бул жак негизи Ош жергесиндеги Навай парк, билесиздер? Мостун астындагы Навай парк. Мен адресин дагы толук кандуу айтып берем. Азыр ичиндеги иш менен туугандар таанышып чыгабыз. Кадимкидей иш болуп атат. Усталардын, эмелердин иш жараны эч ким сөңгүп атканын билбейт. Ошондой. Ошко кош келипсиздер. Эми Москвадан мынакей 360тан ашуун ученик бар экен, Кудай кааласа. Сиздерди плюс жери үйрөтүп, сразу иштеп кетсе болот экен да. Ошол жери өтө жакшы экен. Эми ушул эми боюнча айта келсеңиз, мисалы бытовой техника азыр карапайым айыл адамдарга да барына керек да. Ошол боюнча өзүңүз бир кенен маалымат берсеңиз жакшы болот эле. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошол өзүбүз ушул электроснабжение адистигинде окуп, өзүм кесибим боюнча ошол Москвада иштеп жүрдүм. Бытовой техникаларды, промышленный оборудованияларды оңдоп. Андан иштеп жүрүп, мындай карасам өзүм эле чайханаларды, оборудованиялар оңдоп жүрөм. Анан ушул өнөрүмдү үйрөтсөм деп балдарга кичине үйрөтүп, шагирт кылып, анан ушул учебный центр ачтык. Биздики ошол Международный центр обучения ультрахолод деп ачып, балдарды үйрөтүп, азыр Москвада 360тан ашык баланы регистрация кылып, азыркы учурда бардыгы ошол окуганча иштешип атат. Анан Кыргызстандан дагы өтө көп суроолор болду. Ошол 150ден ашык өзүбүздүн Кыргызстандан учуп барышып, атайын окуйм, ушул кесипке үйрөнөм деп барганга байланыштуу биз карап көрсөк, лучше Кыргызстанга келсек, Кыргызстанда үйрөтүп ошол өнөрүбүздү. Ушул жерден Россиядан биз бытовой техникаларды алып келип бул жака арзан баада. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Орустарда ошол техникалар бузулса, кичине эле бир жерине мусор тыгылса дагы бузулду уже деп сыртка чыгарып коет. Анан биз аны арзан алып, бул жака алып келип оңдоп, бул жерде сатып, азыркы учурда бир 200гө жакын холодильник стиральный машиналарды заказ кылдык. Бул жерде ошол помещениянын жарымы магазин болот. Анан ошондой эле бул жакта ошол үйрөтөбүз. Окуу 1 ай болот. Эртең менен 10дон кечки 11-12 чейин болот. Ал деген сөз күнүнө 3 сааттан өзүнө ыңгайлуу убакытта келип үйрөнсө болот. Бул жерде 2-3 мугалим болот. Теориядан ар бир келген ученикти өз алдынча жаздырып, техника безопасность, электричество, микроэлектроника, стиральный машина, андан кийин холодильник, кондиционер, автокондиционер деги эле техниканын бардык түрүн, промышленный оборудованиянын бардык түрүн үйрөтөт. Бир жумада уже үйрөнүп окуганча заказдарга чыгып иштесе болот. Уже анан Кыргызстанда бизде по вызову чыгып оңдогон мастерлер жок да, мындайча айтканда. Бузулса алып барып ремотехникага оңдотобуз. Ага кеткен убакыт, аны алып түшүп домдон, такси чакырып, машина чакырып жүктөп. Ошол үчүн биз азыр ошол условияны кылайлы деп атабыз. Ошол бузулуп калса, чалса, мастер сразу келип диагноз коюп оңдоп берет. Запчасть бузулган болсо, мастерде өзүндө болот, сразу гарантия менен акт выполненных работа жазып берет. Ошо гарантиянын ичинде бузулуп калса, бекер оңдоп беребиз. Жана ошондой эле биз азыр 3 багыт боюнча иштеп атабыз. Бизде ошол сатуу, биринчиси, экинчиси обучение, окутуу, үйрөтүү, үчүнчүсү ремонт, обслуживание по вызову. Бесплатный чыгып оңдоо боюнча. Муну кесипти 1 айда окуп үйрөнгөндөн кийин, мисалы мен окуган болсом, бул кесип менен примерно канча тапсам болот? Ошол жагын бир сурап берейинчи. Бул эми бизде Москвада кичине жогорурак ремонт. Бирок мен мындай салыштырсам, биз өзүбүз кыргыздарга арзан скидка менен оңдойбуз да. Анан Ошко ачылдык азыр, жакында Жалал Абадка, Бишкекке дагы ачылабыз. Бул жактын ценасы почти бирдей эле экен. Бул жакта ошол ремонт кылып иштесе, бир холодильник стиральный машинаны мисалы өзүңүз алып барсаңыз эле рембы техникада 4000-5000 оңдойт да. Биз ошол эле суммага арзаныраак кылып скидка мененчи
барып үйүнө оңдоп беребиз, диагноз кылып. Анан мастерлер бир заказ кылса эле уже бар да. Бизде азыр эртеден кечке 2000-3000ге иштегенден көрө бир заказды кылып койсо эле 3000-4000 смотря кандай техника оңдойт. Биз бир эле стиралка менен холодильник менен чектелбейбиз да. Рефрижератор, реф-контейнер, холодильный агрегаттар, анан промышленный оборудованиялар оңдойбуз, параконвектомат, индукцион плиталар, алар уже кичине кымбатыраак. Негизи орто эсеп менен алганда бир күндө 10 миңден 20 миңге чейин Москвада табып иштесе болот да, ушул сферада. Ошто 5 миңден 20 миңге чейин дейли, аракетке жараша да. Себеби ал машина менен кеткен убакытты эске алганда бир мастер 4-5 заказга кеңири успеть этсе болот бир күндөчү. Тим более азыр жаз келип атат. Негизи эле биздин кесип бул кышта токтоп калбайт да. Себеби холодильниктиңиз бузулса кышта дагы оңдотосуз. Ооба, кир машиналар, кондиционерлер, установка кылып беребиз, ремонт, чистка кылып беребиз. Басам сизге чейин мен ошту уккан эмесмин да. Ушундай курс бар. Мына атайын бир колледж бойжон окутуп үйрөтпөсө, атам мындай курс бар, ушундай үйрөтөт дегенде мен ойлой элем, сизден көрүп атам азырчы. Анан жаккан жерим вообще полный. Мындай учебный центр башка таппадым. Мындай жокпу же барбы? Жок, учебный центр бизде мына колледж бар. Ал жерде автослесарь, сварканы үйрөтөт да, сантехника. А так чисто мына электроника, платалар, аны прошивка кылып, ичинде детальдар күйсө алмаштырып, ошол бул электрониканы түшүнгөн адам, мультиметр функцияларын түшүнгөн адам бул любой нерсени оңдойт да. Биз ошону главный жерлерини оңой жол менен үйрөтөбүз да. Үйрөтүп эле ошол өнөрдү үйрөнүп эле калбастан ошол иш менен камсыздаган аракет кылабыз да, заказдарга чыгарып, компанияда алып калган аракет кылабыз. Анан негизи эле бул востребованный профессия, өнүгүп келе жаткан. Анан бул өнөр үйрөнгөндөн кийин кайсыл жерге барабасын, өзү менен болот, өмүр бою өнөр жазылып турат го. Өмүрдөн өткөн бакыт жок, өнөрдөн өткөн билим жок депчи. Ошол бул сферанын жакшы жери чем сварщикке же электричество же башка кесиптерге салыштырмалуу, бул 70-80% энергия кеткизбей акыл менен иштей турган кесип да. Мисалы азыр мен учениктерим холодильник оңдоп атат, үстү таптаза да. Ошол эң жакшы жери. Мындай көп кыйынчылык кеткизбей, анан любой возрастта иштесе болот да, мунучу. Мен өзгөчө жаштарга айтарым, мен ушул өнөрдүн айынан көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Ошон үчүн үйрөнүп алып, кошумча дополнительный бизнес кылса деле болот, бирок бул кесипти үйрөнүп алган жакшы да. Биз ушул кесипти оңой жол менен үйрөтүш үчүн стиральный машиналарды мындай кылып 3D көрүнүшүнү жасап койгонбуз мынакей. Жүрсөңүз көргөзүп берели. Бул жерде мынакей холодильник принцип работа, no-frost система. Бул полностью көрүнүп турат. Мына муздап атат, кармап көрсөңүз. Градус түшүп, наберет этип трубка. Полноценный холодильник ушундай эле түзүлөт да. Ала бул стиральный машина. Стиральный машина ичинде детальдары кандай принципте иштейт көргөзүп беребиз да. Ошол эле стиралка мына ал жерде буну уже оңдошуп атат учениктер. Учениктерден эле комментарий алып койсоңуз болот. Мисалы, жаңы эле келишти, биз жакында эле эми ачылышты эми кылабыз бул жерге. Мен Москвадан эле көрүп окуйм дегендер келишти да азыр. Машина түшүнүп атканда, могу цемент бетон эмеспи? Ооба, бетон. Бетон бул ушундай болот экен ичинде негизи. Бул эми салмак кыймылдатыш үчүн кармап турат экен да. Бул заводдон ушундай бетон Айланганда эме болот да. Көп сайланып кетпеш үчүнчү. Машина ошол эле амалзаттер бүт бар болот экен да бунун астындачы. Совсем бир өзүнчө бир аалам окшойт бул. Мындай чамадан беребиз. Ушунун ичинде полноценный холодильниктин инструменттери болот. Ушул менен мындай набор беребиз да. Мындай эки набор беребиз. Мунун ичинде стиральный машинанын чачканы инструменттери бар. Мындай азыр бул уже иштеп аткан инструмент. Анан мына чамадан беребиз, бул уже холодильникке. Анын ичинде мындай фреон, манометр, турборез, турборасширитель, мапгаз, горелка, мультиметр, необходимый полный инструменттер заправка кылганы. Ошолорду биз беребиз. Мындай профессиональный паяльный станция, фендер менен дагы платаларды мына ичинде детальдарын чыгарып, реле күйүп калган детальдарын полностью текшерип көргөзүп үйрөтөбүз да. Бул жерде баягы көпчүлүк мастерлер стиралканын оңой эле жерлерин билет, платасынан бузулган болсо оңдой албайт да.
ооба ошон үчүн биз платаны дагы үйрөтөбүз бул жерде. Адашпасам айтышыңыз боюнча Москвадагы студенттерден эң кичинекейи 12 жаш, чоңу 70тен ашуу. Сиз сырттан просто келесиз, пустой эле. Келип туруп биякта 1 айдын ичинде моундай формачан, чемоданды кармап, буюрса өнөрдү алып чыгып кетсеңиз болот экен да. Сен биякта каякта көргөн элеңиз? YouTube'дан же интернеттен? көрүп жүргөнбүз. YouTube'дан сабактар бар окшойт, видеолору. Ооба, Москвада балдарды окутуп атпайбы ошондон. Көрүп Келип жүргөнбүз. анан оштогучларды укту деп угуп эле келип калдыңыз. Бул эле келип калдык. Жасаңыз экен. Рахмат, анда ишиңизге ийгилик. Кудай буйрса. Кеттик. Урматтуу достор, Кудай буйрса оштогонсоңуздар келиңиздер. Эшигибиз ачык. Буйрса байкебиз өз бул жакта болот экен. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Бул жакта ушундай иши окуу, эме практика центри болсо, эртең бул жагында ачылыш, официальный ачылыш болот. Ал жактан жана айткандай эле байкебиз арзан баадагы бытовой техникалар тапсаңыздар болот. Бул туугандар, могул жерден түшкөндө оң жакта Навай паркка кирген арка бар, арка. Бул жак мост, мосттун астындагы эле арка паркка кирген. Паркка киргенде эле бул жактан мына ушул жерди тапсаңыздар болот. Достор, демек, көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Мүмкүн болсо комментарий калтырып, лайк басып койсоңуздар бизге жакшы колдоо болот. Биз дагы да болсо влогубузду улантабыз.